ток адам кайгырбайт да. Өлүмдү көрөй деген сөз эсимде. Келечегим жокто биз жака шашып атсам ушундайды бат эле жасап жеп сапармылай берем да. Негизи элибиздин жакшылыгы бүтпөзүн, майрамы бүтпөзүн дейли. Талай Бектургановдун Назиразы сулуу деп билем да. Ырыдагы алдадыңбы? Эй алдандымбы? Билдирбедиң эй кабарыңды. Эркектер аз эркек болбой калды да. Ай эркек деген ылайдан жасалган. Жамгыр тийсе эрийт, ылай болот, былжырайт. Үйдө отурса үйдү чаңытат. Анан ошо үйдү чаңытпай эркектин талада жүргөнү жакшы деген маселени айткым келет. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиогулова. Баарыңыздарды YouTube каналыма чакырамын. Жакын отуруңуздар, бүгүнкү эфирибиз абдан ысык жана сочный болот. Эмне дегенде, сиздердин суранычыңыздарды биз аткарып, Дам программасына Гүлжигит агамды чакырдык. Бүгүн биз жашоо жана сүй жөнүндө сүйлөшөбүз. Турмушта болгон нерселер, өзүңүздөр көргөндөй турмушта аябагандай көйгөйлөр болуп жатат. Аялдарга урт токмок алынып дегендей, бул чоң проблема. Аялга кандай мамиле кылыш керек? Деги эле кандай ата, кандай эркек болуш керек? Мына ушул суроолорго жооп алыш үчүн атайын студиябызга Гүлжигит Сатыбековду чакырдым. Кутман кеч барыңыздарга. Кандай сагай? Арбаңыздар, урматтуу калайык калп көрүүчүлөр. Амандашканыма өтө кубанычтамын. Көңүлдүү кеч барыңыздарга. Жакшы. Гүлжигит мырза, мындай бир суроо. Бул канчанчы күзүңүз? Канчанчы күздү тосуп алдык быйыл? Быйыл эми 45ке кетип атабыз го дейм. 45-45-чи күзүңүз экен, Буюрса. Кандай тосуп алдыңыз бул күз? Ар бир күз башкача го. Эми 4 мезгилдин ичинде бул күз бир берекелүү, ушундай бир керемет. Күздү бардык эле күтсө керек деп ойлойм. Себеби күзүндө баягы кыргыздын жакшы керемет сөздөрү бар. Ак төөнүн карды жарылган кез деп коет. Ооба. Күзүндө капа болгон адам болбойт дейм. Курсагы ток адам кайгырбайт да. Ооба. Курсак ток, анан бут кийим ыңгайлуу болсо, ошол бут жылуу болсо болду. Ооба, эң ошол да курсак ток болсо андан жакшы. Биздин Дам программабызда бизге келген коноктор дайыма бизге даамдуу тамактарды бышырып берет. Анан мен сизден сурап калдым, ай Гүлжигит мырза, эмне даярдайбыз десем, ай сарсан олбо. Мага болгону сүзмө, сары май, анан бир-эки лаваш бышырып койсоң эле болду дедиңиз эле. Мына баардыгы даяр. Эми ушудан бир сонун даамдуу бир тамак чыгат деп ойлойм. Бул Кыргыздын байыркы тамагы да. Буну баягы мергенчилердин тамагы десек болот. Эми кыргыз эли көчмөн эл да, көчүп конуп жүргөн. Бул талага ылайыктуу. Буларды сактасаң болот. Сапатын жоготпойт. Сүзмөнү жакшы билесиң. Бул көп нерседен өтүп келген нерсе да. Мен негизи ушул тамакты жакшы көрөм да. Бала кезде буну Айшагүлдүн шорпосу деп койчубуз. Неге? Неге? Бат кылып берсе окшойт да. Неге ким дедиңиз? Ким дедиңиз? Айгүл дедиңизби? Айшагүл. Айшагүл. Неге Айшагүлдүн шорпосу? Неге? Причем тут Айша? Мен эми чоң атам чабан болгон илгери, анан көчүп конуп эле жүрчүбүз да. Кой айдап эле. Ушу бир Айшагүл деген кемпир жасап берген окшойт. Ошондон бери мага ушу бала кезде ушинтип сиңип калган. Негизи анан бул Кыргыздын улуттук даамдардын бири. Кыргызда 400дөн ашык тамактын түрү бар деп укканмын. Ошолордун бирин мына ушул толуктайт. Келиңиз анда жасап баштайлы. Менимче сизге жардам кереги жок окшойт, өзүңүз эле. Бул жалкоодун дагы иши. Кыргыздарды билесиз, жалкоо болот. Артчол берейин, бул адат. Чоң атам деп калбадыңызбы? Чоң атаңыздын баласы болгон окшойсуз, чоң атаңыз жөнүндө кеп салсак. Мен тайынемдин баласы болгом. 3 айлык каникулда чоң атама жөнөтөр эле. Барып коюн кайтарышып жайлоочу. Анан кожага терип кел дечү. Ошол кой кайтарып, абилетимдин жайлоолорунда таттуу балалык күндөр өткөн.
кой кайтарып дегендей. Эми азыр баягы пайгамбарлардын тарыхын окуп отуруп, Манасты окуп отуруп, кой кайтаруу дагы өзүнчө бир сүкүт керемет нерсе экен да. Сиз менен эзип алабыз. Негизи кыргыз акка жакын. Ат минип, кой кайтарып. Жайлоодо керемет күндөр дегендей. Эмне үчүн каникулда тайнеңиздин үйүңүз тайначы урушпачу беле? Мен да тайнем үйүнө баргым келчү да, анткени тайнем урушпачу биздечи. Чоң адам урушат эле бизде. Тайнем атайын жөнөтчү. Чоң атаңа бар. Анан ат мингенди үйрөн. Ат токуганды үйрөн. Чарбага жакын бол. Деген маани болсо керек дейм да азыр ойлонсом. Ошол кой кайтарып жүргөн баланын кыялы кандай эле? Болобу, мисалы өзгөчө кой кайтарган. Мен деле айылда өскөм да кой кайтарганда, талаада иш кылганда өзүнчө өтүм эле космоско учуп кетет эле ойлорумчу. Эмне жөнүндө кыялданат элеңиз? Талааны жаңыртырды ачыбыз. Жаңыртырдап, Эми балалык нелер жөнүндө ойлондум экен ошону азыр. Эсте албайсыз? Күбө жокпу эсте? Элестете албайм, ооба. Ал кезде кандай ырларды урдачуңуз эле? Биз го сиздердин ырыңыздар менен чоң ойдук. Көйнөк кийсең жер чиет. Көчөдө балдар көп жүрөт деген ырлар бар эле. Көрсө ошондо Салама Садыкова эжебиз популярный болуп аткан убак экен да, чыгармалар менен. Буну эми сиз лаваш деп атасыз, бул кээ бирлер жупка дейт экен, бизде чабаты деп айтат буну. Буну бала кезде көп жайып, тайнеме бышырып берчүмүн. Чабат. Бул адамды аябай ток кармайт. Жеңил. От жагы узылдап, жантып, майжыттанып жүрбөйсүн. Тарс бурс, нары бери ичип. Сиз майжыттанбаш үчүн ошол тамакты тандырбайсызбы? Мен сизди билем да, сиз деген курдакты катыра жасайт. Жаз келсинчи өзүм барам сизге козун көтөрүп алып. Аны да жасап берем бурса. Тайнеңизди аябай жакшы көрчүңүз. Тайнеңиз кандай аял эле? Таял кандай бир акыл насаттары, сөздөр эсиңизде калдыбы? Ал кишинин тарбиясын алган эң бактылуу сиз да. Кандай? Ал кездеги кишилердин акыл насаттары сусайбыз го азыр ошолордун акыл насаттарына. Тайнем аты Токтөбү. Агартуу тармагында мугалим болуп 45 жылдан ашуун эмгек кылган экен. Мени 9 айылымда багып алган. Болду. Анан тустан салам кол менен эле. Себеби мен кол өлчөм менен мындай билем да. Кандай дамдыраак болот экени? Анан буну куябыз. Бул 5 минутта даяр боло турган тамак. Бирок суу кайнап аптыр. Ушул кайнаганда даамдуу болмок. Суу кайнады, мен алып койдум. Чындап. Ооба, чындап кайнады. Да кайнаталыбы? Кайнатыш керек. Кеңес коюп коеюн. Тайнемдеми баласы да болдум, кызы да болдум, келини да болдум, небереси да болдум. Ошентип чоңойдум да. Көптай үй тиричилигине үйрөттү десем болот. Тайнемдин Кайсы сөздү көп айтат эле? Адам болчу деген сөздү билем, анын баарыбыз ошол сөздү угуп чоңойгонбуз. Адам болчу, жакшы болчу, кызматчы болчу. Дагы кандай сөздөр эсиңизде бар тайнеңиздин? өлүңдү көрөйүн деген сөз эсимде. Себеби ушунчалык мындай шок болуп алып экен. Жерге турбаган ушундай бир. Чыгып эле бирөөдүн бир нерсесин бүлүндүрүп келген ушундай. Аркаман ызылдап балдардын ата-энелери менен келип ушул үйлөрдө ушундай. Анан бирок китепти аябай көп окутчу. Onu açıp koyun ha. Kitapты көп окутчу.
үйдүн ичиндеги иштерди кылдырчу, кир жуудурчу, тамак кылдырчу, дандырган нан жаптырчу, борсок каттамаларды жасатчу. Айтор аялга тиешелүү жумуштун дагы, эркекке тиешелүү жумуштун да баарын жасап чоңойду. Себеби экөөбүз бир үйдө. Тайнем өзү көп төшөктө жатып калды. Ошол убактарда, ушу жанында. Карап батасын алдым да. Анан эми бул чыгармачылыкка келип калышка дагы тайнем салым өтө чоң десем болот. Себеби көрөнгөмү түптөп кыргыздын бир баалуулуктарын, эски бир каада салт нарттарды айтып үйрөтүп. Ушинтип чоңойтtu. Анан мен ушу тайнем эле ырчыгыл үрдү деп вокалдан сабак берипчи. Ырдата берет беле сизди. Мен мектептен келгенде мен өлгөндө кантип ыйлайсың, эшиктен ыйлап кир дейт эле да. Коюңузчу. Өкүрүп кирем. Болбой калды башынан дейт, кайра өкүрүп кирем. Көрсө ошентип күндө өкүртүп ыйлайт да экен да, мындай. Сизди даярдаган го дейм, өзү сезген го кетерин, Катты ооруп калды беле төшөккө жатып. Төшөктө жатып калдык иште. Тайнем толук 80 жыл жашады. Жакшы бейиши болсун. Ошол. Тайнеңизге арнаган ырларыңыз барбы? Бар. Кайсы ыр? Тайнеме деген ырларым бар. Ал ырлар бирөө эмес, бир топ жазгам, бирок бирөөнүн гана жарыкка алып чыккам. Калгандары эми сандыкта турат. Балким алардын да бир аткаруучулары чыгар. Балким өзүм аткарам. Кап, концерттериңиз көрбөй кетиптир ал иши. Аялга тиешелүү бүт жумуштар келиңиз. Бул мага окшойт, Сөзүңүздү кандай жасап баштайсыз? Жок, мен карап турам, процесс кандай болот, кимдир көргөзсөңүз. Кайра жасайын, Сиз өзүңүзгө жасаңыз, кайнап турган суу менен. Эмечи, Гүлжигит мырза, аялга тиешелүү жумуштар деп калбадыңызбы? Демек, аялдын түйшүгү оор экенин билет экенсиз да? Бала тарбиялап, үй жыйнаш, тамак жасаш, үй тирлик аял киши үчүн бир чоң эле жумуш, Кээде келинчеңиз тамак бышырылбай калып, же бир нерсе туура эмес болуп калса, мындай ушпасаңыз деле керек, анткени түшүнөсүз да, ал бала менен жетишпей калган. Мен негизи ашканага мындай жумуштарды кылбаганыма чынында көп жыл болду. 30 жыл болуп калды окшойт. Бергенин жеп кете бересиң, пайгамбар барына шүгүр дегендей. Эми буну көп нерседен тарбия алсаң болот. Себеби жанагы Кореянын бир режиссеру бар, Ким Кудук деген. Мен ушул кишинин казып изилдеп чыктым да, кинолорун көрүп, анан бир жашоого болгон бир мындай адам мындай капризный болбой калат да. Өзүң тарбиялап, ушундай керемет. Курак болот экен ошондой. Не болот экен? Бир курак болот экен ошондой мындай. Болсо болду мындай. Кош мамиле дегендей, кой, ар нерсеге эле мындай тийише бербейинчи, өзүнүн жолу менен боло берсин деп. Айтып атпайсызбы, мен аябай шок болчумун депчи. Мен таң калып атам, ушундай шок бала мындай токтолуп калгандачы. Же шоу бизнеси да ошону токтоо кылып койдубу? Же көрсөтпөйсүзбү, же маскаңызды чечкиңиз келбей жатабы? Эми адамда ичинде экөө жүрөт да, анан ак, кара. Ошол. Анан бул элдин астына чыккандан кийин дагы өзүң бир топ тыйып. Негизи эле шок адамдар бат токтолот экен жашоонда. Көрүп билип эле жүрөбүз. Ушуну айткым келет. Тамак болгон табитиңиз кандай? Мындай ылгап жейсизби, же жей бересизби баардыгын эле? Же өзүңүздүн бир жакшы көргөн тамагыңыз бар? Үйдө көбүнчө кандай тамактар жасалат? Келинчегим не тамак кылса жеймин. Жакшы көрүп жеймин. Кубаттап, жакшы сөзүм айтып. Ошол. Кубаттап жакшы деп калдыңыз. Аял киши кулак менен сүйөт деп коет го. Келинчеңизге дейли аял затына, карындаштарыңызга, жеңелериңизге, эжелериңизге бир жакшы сөзүңүздү дайыма эле айтып турасызбы?
сөзгө мындай эме эмеспи? Мындай сараң же болбосо кээ бирлер жакшы сөзүн аяп коюшат го. Сизде ал нерсе жокпуш керек. Сиз ыргоштоп, сон. Андай мен мындай да. Незер кандай эмесинде койчу деп. Не романтиксизби эми чыгармачыл адам? Уяң. Мындай. Жакшы сөзүң ичиңде бирок айтыштан да кээде тартынасың да. Неге айтсаңыз, азыр тирликте жакшы сөз айтпаганда качан айтабыз, айтыңызчы. Андай нерселер бир жолу айтылыш керек, чын жүрөктөн болду. Бир эле жолубу? Чын жүрөктөн, өмүр бою жете турган. Кана, нодан ош тийип көрбөйлү. Тамагы жагабы? Жагат эми, сиз жасап атпайсызбы? Бысымыла келиңиз, таамдап көрөлү. Нон көрүшүк. Сары майдагы чыгыптым эле, сон. Сары май деген жакшы өзү. Ич керек эле. Көчүм. Мына достор, Кыргызстанда бир улуттук тамагы. Үйгө келсеңер жасап берем. Патча салчу тамактап коңуз. Чынында аябай даамдуу. Кичинекей балдарга берсе сонун экен, э? Кичинекей балдар чынында эле мектептен келгенде. Адамдын ден соолугуна да өтө пайда. Сары май дагы, сүзмө дагы, чабаты дагы, жупка деп коебу. Жупка. Ошол мен келинчегим жокто бир жака шашып атсам ушундайды бат эле жасап жеп сапармылай берем да. Жакшы, көбүнчө мырзалар жумуртка деле куруп жеп алат го. Жумуртка көтөрүп келбедим, ал дагы оңой тамак. Алда бак. Гүлжет мырза, артты караса көп суулар акканда, көп иштер жасалгандай, же тескерисинче эч нерсе жасалбагандай сезилип берет. Бирок кантсе дагы бир 18 жыл болуптур чыгармачылыкта жүргөнүңүздөчү. Күнчү мындай турмуштагы болгон нерселер, адам баласынын өзү өткөн эч кандай мындай, кандай десем, боектор кошулбаган ырлар да сиздечи. Мисалы үчүн алыска барбай эле моорду ана Москва, мына Москва, адамдын жүрөгүндө бир түнөк таап ыйлаткан ырлар да. Анан мен ошол чыгарманын тарыхын билгим келет. Анткени ошол чыгарма аркылуу мен сизди тааныганмын. Азыр Канекей менен ырдап чыктыңыздар го, дуэт кылыпчы. Ал дагы деле хит да. Алга көбүрөөк боек кошулгандай. Чогурдап көрөлү. Алдандыңбы? Мен сен жанаңа түшүп алдым. Улан эмес, мен анын текстин билбейм. Бул Сагынам деген чыгарма. Бул чыгарма чынында мындай көп ийленген, аябай ийлеп. Дагы ошо сагынган адамдар үчүн бир жан дүйнөдөн, жүрөктөн чыккан ырлардын бири. Бул ырды эми азыр көпчүлүк ырдап жүрөт. Көп той кечелерге, концерттерге барып жүрөбүз. Анан суроо талап дагы көп. Ырдап бериңиз дейт. Эл менен чогурдаган күндөр болот. Демек, ырдын эми бир сабы же бир сөзү кээрмандын жүрөгүнөн орун тапкан болсо, ыр демек максатына жетти деп айтсак болот. Ошол анан мындай же ошол убактарда пессимист болдум бекен деп ойлой берем да. Кайгырып эле жатып. Жок, андай сиз депрессияда болгон точно бирөөнү сагынган окшойсуз. Билбейм кимди сагынгансыз, бирок чынында эле боектор аябай кошулган. Мындай жүрөктөн чыккан чыгарма. Депрессияда эмес болчу. Депрессиядагы киши андай чыгарма чыгара албайт, же чыгарышы мүмкүнбү я? Билбейм. Ошол кезде канча жашта элеңиз, ошону айтыңызчы мага. 2014-жылдары жазылды бул чыгарма. Андан бери 10 жыл өттү. 10 жыл өттү. 10 жыл өттүр. Сагынам 10 жашка чыгыптыр. Сагынам 10 жашка чыгыптыр. Буну эми Канекей жаңылап ырдап, репертуар жаңыртып, ырды дагы мындай жашартып, жашоо берди да. Канекейге ыраазычылык айтам. Буйрутма берген эмес беле? Мисалы үчүн мен бирөөнү сагынып атам, байке, ойлонуп ушундай ыр жазып бересизби деп. Тарыхы кандай, каяктан келди бул?
жөн эле колтонго алып жазылып калган жок да кагаз беттерине, туурабы? Демек ошого бир нерсе түрткү болду. Ар бир сөзүндө маани бар. Эми ошол убактарда ушундай бир керемет ырлар жазылган. Бир волнада, бир жыштыкта болсом керек да. Москва бул бат эле жазылып калган чыгармалардын бири. Анткени сиз мигранттар менен баарлашып, Москва концерт коюп, Бул Москвага барып, гастролго барып, бир агалар чакырып, андан Саратов, Самара деген шаарга бардык, Ярославлга бардык. Анан келип бир квартирага киргизип коюп, азыр келем иним деп кетип жок да. Бир күн өттү, жок, телефон чалам, жок, же сыртка чыга албайм. Анан курсагымды ачат экен, жатам да, суу ичип коем. Жок, телефонум да калбайт. Анан эртеси күнү квартира берген кыргыз балдар экен, эки жигит келди. Мындай балкондон секирип кетейин десең, бир 12-нчи этажмыш. Эки кыргыз жигит экен, келип жүрүңүз деп, анан жанагы мен чалдын тобу деп коем, кепси. Кепси. Чалдын тобуна алып барышты. Ал жерден кардымды тойгузуп, кайра 2 челекке кепси салып беришти. Кайра келип киргизип култап кетип калды. Ошондон анан ушу балкондо туруп, ана Москва, мына Москва, көз жаштарга ишенбейсиң, ана Москва деп ошол жерде саптар келген. Анан келди, эртеси күн келип, анан мени алып келип аэропорттон узатты. Үйгө кирип келип эле анан ушул чыгарма жазылган да. Бир ошондой жанагы менен келген экем да. Бирок ага чейин баягы кыргыздардын көп шаарларда жүрүп жашоо турмушун көрдүк. Ал убакта бир ушу комнатада мисалы 25 адам жашайт эле. Эсимде бар, Кеңеш тобу мүзүр үчөөбүз бар. Эң төргө жаткызып койгон үчөөбүз. Бул жакта толтура мигранттар да. Алар туруп ишке кетет, орду бош, кайра экинчиси менен келип жатыптай берет экен да. Ошондой бир керемет күндөрдү көргөнбүз. Эми азыр кыргыздар Кудайга шүгүр, азыр барсак үйлүү жайлуу болушуп, конок күткөнгө очор-бачар болуп калышыптыр. Ошол Москва менен сагынам тарых ушул. Эми чыгармалар жан дүйнөдөн чыккан, может фантазия болушу мүмкүн. Может элестетүү. Бирок жасап жазганга караганда, жашап жазган бир топ мындай салмактуу, майлуу, сүттүү, жугумдуу болот деп айтат элем. Бир нукта бар атасыз, мисалы үчүн көп чыгармачыл инсандар менен баарлашып калганда, ой, азыр той сезону, бир шаңдыр жаздырышым керек эле дешет. Бирок сиздин шампаң ырларыңызды көргөнбүсүн, бийге түшкөн ырыңыз жок, чын айтыш керек. Же мен билбей калдымбы репертуарыңызда, жанагы эски бойдон калып кеттимби? Бирок ошого карабастан тойго болгон чакыруулар көп да сиздечи. Жеңил бийге сагынат экен да көрөрмандарыңызчы сизди. Эми жакшы көргөн күйөрман, сен кайсыл ырды ырдава, сени чыгармачылыгын баалап чакырышат экен да. Маанилүү эмес, ал шаңдуу, бийге түшкөн ырбы, бийби. негизи элибиздин жакшылыгы бүтпөзүн, майрамы бүтпөзүн дейли. Эми азыр ушу той маареке менен бизде көп да азыр. Мени чакырышат, бийлетип бер деп чакырышат да. Анан Кудайга шүгүр барып бийлей турган чыгармаларыбыз дагы көп. Кызмат кылып атабыз, Кудайга шүгүр. Кайсыл чыгармаңызды көбүнчө тойдон суранышат? Тойдон Лейлекти кызга деген чыгарма, Айсанам, Айжирек, Айланам азыр. Ушул аттар жөн эле мындай эме чыгармаларды жаратып жатканда пайда болот же бул кыздар менен сиз баарлашкандан улам анан кийин ушундай чыгармалар пайда болот, мисалы үчүн? Мунун баарын айтсам билесиз, билип аласыз. Айзирек, мисалы үчүн. Айзирек.
Айзерекке өзүнчө арналган бир өзүнчө эле бир кино да, өзүнчө эле бир чыгарма. Анан ай санаат мисалы үчүн бул кыздар менен баарлашып көрүп, анан сүйлөшүп, анан соң бир чыгарма чыгабы? Айтыңызчы. Качан Назира деген ыр чыгат? Назира деген керемет чыгарма бар, бул Талай Бектургановдуку. Андан ашыра жазыш керек да. Ооба. Мисалы, мен ырды карап эле, демек Талай Бектургановдун Назирасы сулуу деп билем да. Ыры дагы ушундай. Анан кийинки Назираны да сулуу кылып жазыш керек. Эфирдин ортосунда сагынам деген ырды баштап келатып сөзгө бурулуп кетти Маеке. Анан сиздин күйөрмандарыңыз күтүп калды. Бир жок дегенде бир куплет болсун эми сизде. Экран аркылуу отурган сагынган жүрөктөр үчүн болсун, сагынып отурган айымдар үчүн болсун, мырзалар үчүн болсун дейли. Чогуртсак болот да. Макул. Алдадыңбы, эй алдандыңбы, билдирбедиң, эй кабарыңды ой, таштадыңбы, ташталдыңбы, сагындым го жамалыңды. Сағынам, сағынам, сағынам дағы да. Ей жүремін, жүремін жалғыз қайғыда. Елесін көрге зар болу. Жаным берекем садағам о жүрчү жанымда. Деп бирөө сагынып ырдаган экен. Мондай болот атат. Азыркы интернет булактарында эле көрүп келесиз. Бирок социалдык тармактарда көп чыкпайсыз, жакшы көрөрбүйсүз. Анча күнчө бир эмелериңизди чыгарып калбасаңыз, алысыраксыз. Көп жакшы көрөрбүйсүзбү? Бир нерселер чыгарууда, мындай активдүүлүгүңүздү көрбөйм деле. Фейсбукта көп отурасыз. Буну да бирөө жасаш керек экен да. Андай нерселер эми. Убакыт жок. Атса да болот. Да? Антейин десеңиз. Может, калоо жоктур. Балким калоо жоктур, мындай көп чыга бербейсиз. Фейсбуктан деле анча-мынча көрүп каламын. Анан эми социалдык тармактардан окусаңыз керек. Баланча түгүнчөгүн кызын бычактап коюптур, кулагын кесиптир, мурдун кесиптир, асынып алыптыр, жаш келиндерге ара бул бир юбилейде болгон чыр чатактар да. Албетте сиз эми өзүңүз эки кыздын атасы болгондон кийин өзүңүздүн да кыздарыңыздан ойлоп койсоңуз керек, Кудай бак бер кыздарыма деп анан ата катары ушул болуп аткан окуяга болгон бир көз карашыңыз кандай? Чыныгы эркек кандай болуш керек? Чыныгы эркек кандай сапаттарга ээ болуш керек сиздин көз карашыңыз боюнча? Кандай мамиле кылыш керек аялга? Мындай да азыр эми дүйнө өтө чоң бир өзгөрүүдүн, бир алмашуудун, бир чоң бир доор алмаша тургандай, бир чоң бир босогодо турабыз да. Себеби балким эл мына соцсеттерден чарчады дейм, ушулдагы маалыматтар адамды бир акыл эсин улап койду окшойт. Мен ушундай эле көрөм да. Анан эми негизи адамдын өзүнүн аркы дээринен болот бүт нерсе. Ошол эми Кудай сактасын. Жаштарыбыз дагы туура жолго түшсүн дегим келет. Эми азыр бирөөгө акыл айта турган заман эмес. Бардыгы акылдуу. Сиздин оюңузча ошол чындык эркек кандай сапаттарга болуш керек? Эркектер азыр эркек болбой калды да. Эркектер азыр аялдар менен айтышат, абысындай болуп, үндөштөй болуп. Бизге бир жакшы улуттук идеология керек го дейм. Биз баягы эски өзүбүздүн баалуулуктарга кайта турган. Азыр Кыргызстан негизи чаржай өлкө болуп калганбыз да, чачылып эле кеткенбиз да. Азыр эми этек башын жыйнап, ушинтип
Мисалы Кыргызстанда дин эркиндиги бар, ал агымдарга бөлүнгөн, чар жайыт. Булар эми азыр тартипке салып атат, буюрса баардыгы ордуна келет деген үмүттөмүн. Бирок биз баары бир эски өзүбүздүн ата бабанын, Кыргыздын баалуулуктарыбызга кайтышыбыз керек. Ошол кайсыл баалуулуктарыбыз калып кетти? Кайсыл баалуулуктар жөнүндө айтып жатасыз? Бизди көрүп жатат да азыр жаштар. Биз эми азыр майдаланып кеттик, негизи эле айткандачы. Не болсун, баягы аркаңды бөрү жезе, көзүм көрбөсө болду дегендей. Ошол негизгиси билим алыш керек. Жаштарга айтат элем, окугула. Билим алган адам эч качан жаман жолго барбайт. Бирөөдү да капа кылбайт. Ал өзүнүн дүйнөсү менен адамдарга үлгү турган бир өзүнүн жол тандап, болбосо ошого аракет кылып жашайт деген ойду айтат элем. Үй бүлөдө бир кризистүү убактысы болот экен да. Ушул биз белгилүү маданиятка салмын кошкон инсан менен маек курганды айткан, аты жөнүн айтпай эле коеюн, биздин көрүүчүлөрүбүз билет. Аны ошондо айтты эле да, биз жолдошум экөөбүз бир үй бүлөлүк кризистен чыктык депчи. Бир момент болду, бири-бирибизди көргүбүз келбей калды. Кыжырыбыз тим эле эки бөлөк жашагыбыз келип калды. Бирок ошону биргеликте маңдай тескей отуруп сүйлөшүп чыктык дейт. Бул ошол бир учур болот экен да. Сиздер үй бүлөлүк кризистен өтсөңүздөр керек Болдубу ошондой кризис? Кантип чыгыш керек ошондой үй бүлөлүк кризистен? Сизди келинчегиңиз түшүнбөйт, же сиз келинчегиңизди түшүнбөйсүз? Ошондой бир өңгүл-дөңгүлдөр болот экен да. Эми мындай да, жарык үй үчүн дагы плюс-минус керек да. 2 плюс болсо болбойт да. Жарык күйүнүп калат. Ошо бирөө плюс, бирөө минус. Эми эрди катын айтышат, казан аяк кагышат деп. Кээден баягы эми тирүү жандыксың да, болуп турат да. Ого дейм болот, менде болот, Замирде болот, баарында болот. Мен эшикке кеткиче шашам да. Үйдө турсаң, эми эркек баягы эркек күчүнөн чыгарат, аял тилинен чыгарат дегендей да. Сиз катуу сүйлөй албайын деп эшикке чыгып кетесизби? Жок, эми мындай. Айтчуңузду айтайын туруп, жок, кеттим деп койбойт. Айтпай эле. Айтпайт. Жок, андай сонун эркексей, молодецей. Азаматсыз. Анын үстүнө өзүм баягы талаа түштө көп жүргөндүктөн үйдү сагынып келем. Бир келсем балдарым жөрмөлөп калган болот, бир келсең басып калган болот дегендей. Бул эми артисттин иши ушундай экен да. Артистчилик менин жумушум, ай талаада жүрсөм күнү түн дейт. Эрте кетип, кайра кеч келмей, эл ичинде менин ырыскым дейт. Анан сагынып келем үйдү. Кайра эле эртеси күнү же үч күндөн кийин кайра сапарга кетмей. Келинчегиңизди сагынычын тарата албай эле үйдө тополоң боло берет окшойт да. Кеттимби кайра да? Балким бул нерсе дагы пандемияда көрдүк го, бир үйдө жашап көрдүк. Карантинде. Чыныгы жүзүз көрдү деп. Баардыгы мындай ачык. Баягы аял кишини эркекти акча барда сына дейт, аялды жок, акча жокто сына дейт го. Ушундай. Эми аял деген бул үйдүн куту, аял болбосо болбойт. Бир Facebook'ка бир пост жаздым эле бирде. Отуруп. Окугам мен аныңызды, ошого каратабыз. Айтыңыз. Чоң ата эмнеге эркек эми бул ылайдан жасалган. Аял киши кабыргадан жасалган. Ошон үчүн аял киши бышык болот экен да. Чыдамкай, суу тийсе дагы баягы сөөгем ошондой болот экен да. Түстөсөң сынып калат. Ай эркек деген ылайдан жасалган. Жамгыр тийсе эрийт, ылай болот, былжырайт. Үйдө отурса үйдү чаңытат. Анан ошо үйдү чаңытпай эркектин талаада жүргөнү жакшы деген маселени айткым келет. Өтө жакшы. Эркек бул эми сырттын адамы экен. Негизичи. Анан билбейм кандай эркек үйүндө жата берет, мен түшүнбөйм.
ошо жатпагылачы. Баягы, Жаткандар туруп ойгонуп аракет кылгылачы деген. Досторум айтып калат, ишим жок болсо деле чыгып басып кете берем депчи. Жакшы экен, жакшы. Эй, негизи сиз менен сүйлөшсөк сөз көп деңизчи. Эфирибизди жыйынтыктай элем. Эфирдин соңунда бир биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө, биздин көрүүчүлөрүбүзгө сизден бир жакшы мотивациондук бир сөздөр болсун, бир мотивация бергенчи, бир шыктандырганчы. Жогоруда жакшы баса айта кеттиңиз. Окугула, окуу бул жакшы нерсе дедиңиз. Эркек үйдө жатпаш керек дедиңиз. Аны дагы баса белгиледиңиз. Анан үйдөгү атанын ролу кандай болуш керек? Ата эми атанын балдардын астында аталык касиети дагы бул ападан көп нерсе мындай көз каранды да. Апа кандай сүрөттөсө атаны ошондой болушун. Ошол. Сыртта жүрөсүз, түшүнүп туруп айтыңыз. Союзбектин бир эски язы бар. Тынч отур, азыр атаң келсе айтам. Атаң келсе сени өлтүрөт. Деп атаны жаман көрсөтүп мындай, ата ушундай жаман киши бар, ишкерле келип дегендей. Апа балдарына атасынын бийиктигин, улуктугун, эркектин бир касиеттүүлүгүн, баалуулуктарын балдарына кулагына куюп турса, ошолорго үлгү болуп өзү дагы аялдык ордун билип, аялдык кызматын кылса, анан атанын орду үйдө өзү билинет. Эркекти бийик койгон аял бул 5ке кирет деп айтар элем да. Эркектин орду төрдө болот үйдө. Жатса дагы төрдө болот дегендей. Анан эркек өзү дагы эркектей болуш керек да. Айткандай, дегендей, мындай. Эркектерде көп касиет, сапат бар. Сөз бергенден кийин аткарыш керек. Бул жигитчиликтеги эң мындай алдыңкы сапаттардын бири да. Сөз бергенден кийин, убадага бергенден кийин убадага бекем болуу, аманатка кыянат кылбоо. Анан атасы билимдүү үйдө бир эле адам билимдүү болот экен да. Апасы билимдүү болсо үй бүлө бардыгы билимдүү болот. Анан бунун да тескериси бар. Апасы жиндинин баары жинди дейт да. Анысы ары. Эми ата деген бул сырт нерсе экен да. Ошол. Апаңыз кандай айым эле? Сиздерге да ошо жогоруда сүрөттөгөндөй атаңыздарды ушундай бир төрдөткөн, астыга умтулткан, атаң өлтүрөт, жыйнагыла атаңар келет атачу эле. Сиз кантип өсүп калдыңыз? Эсте жокпу? Атам көп жыл бул мамлекеттик кызматта иштеди. Былтыр эле мына президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колунан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти деген наамды алды. Апам болсо агартуудун отличниги. Анан эми атам жап-жашта, демек бул апамдын эмгеги, апам мээнети бар да бул жерде. Анан атам бизди такыр бир мындай катуу сүйлөп, болбосо кол көтөрүп, жашоондо бир такыр антпеди да. Бир баласына бир катуу сүйлөп, болбосо кол көтөрүп, мындай. Сиз да азыр ошондой атасызбы? Балдарды урбайсызбы, урушпайсызбы? Жок, андай. Бир кыздарга жакшы көрөсө, кыздарыңыз менен кээде бир сүрөт видеолор көрүп калып, аябай жакшы көрөсө кыздарыңызды. Мен өзү баласак экем. Баласак экем. Точно үйдө отурбашыңыз керек анда. Баласак экем. Баласактар. Мындай. Сабакка барып келчү да чыйпылыктап турам да ушу. Биз татынебиз кантип экен деп. Мындай. Тайнам айтчу эле өзү кичинекейимиш. Бул жигит балалы болгондо билесиң бүт нерсени. Деп койчу. Көрсө бул сөздүн артында бир чоң бир керемет нерсе бар экен да. Анан ошол. Эми урушпайсыз, катуу сүйлөбөйсүз.
Жок. А эркеңиздичи? Кичинекеңизди? Анда эле ушпайсызбы же ушпойсузбу кээде? Эми ал азыр балапанда. Боо. Темири да кат элек, канаты да кат элек. Балалыгына тойсун, тоюп алсын. Анан өспүрүм курак баланын өзү 8-9 жашка чейин хандай эркелет дейт го, ханыңдай, падышаңдай. Анан 10-12 жаштан кийин кулуңдай жумша дейт. 14-15 жашта досуңдай мамиле кыл дейт. Анан кийин дос бол дейт уулук менен. Ошол эми. Эми азыркы жаштардын формасы дагы башка. Натурасы дагы башка. Ой жүгүртүүсү дагы башка. Эми азыр компьютердин заманы болуп калбадыбы? Мисалы үчүн биз мурда ата энебиз келатат дегенде кирерге тешик таппай калат элек го. Билбейм, биз ошону чоңойдук. Азыркылар бизге орун бербейт го. Биз коркуп турабыз азыркы балдардан. Азыр эми Башкача, мындай коом, жашоо өзү, мындай. азыр биз дүйнө бир нерсени күтүп атат. Бир өзгөрүштү. Бир өзгөрүүдө. Же адамдар өздөрү өзгөргүсү келдиби, айтор мындай бир. Анан жашообузга налыгыбыз келбейт да, кыскасы. Баардыгы жакшы болсун. Жаман десек жаман боло берет. Жакшы дешибиз керек. Жакшыга жоруш керек баары. Жакшы дей билиш керек экен. Жакшыны ээрчитип келет экен. Азыр бир курактасыз ылгап калган учур, жыйынтыкталган бир суроосун. Малың барда баары дос дейт. Малың жокто кайда дос дейт. Бир болду, электен өткөргөн достор. Эле мырзалардын ортосунда болобу достук? Барбы достук? Жашоодо негизи дос жок. Кызыкчылыктар гана бар ортодо. Дос жок. Болсо бирөө болот. Бир дос болот. Анан жакшы санаалаш, жакшы курбу, бул деген эми кандай десек. Ал адам менен сүйлөшө аласың. Ушундай. Анан чыныгы дос деген бул бирөө гана болот экен. Мындай жатып кээде мындай саресеп кылам да баскан күндөргөчү. Не деген керемет достор бар эле, азыр каякта экен. Кактып жүрөсүңөр деп. Жок, Эң жакшы дос бул классташтар болот экен да. Классташтар. Себеби бир айылда чоңоюп, торолуп. Кыскасы айга чыксаң дагы ким экенин билет да. Ошо Кудайым ошо классташтардан айырбасын. Анан эми атам айтат эле, балам, дос исте жашоодо. Душман өзү табылат депчи. Канча дос күтсөң, ошончо душман күтөсүң деген маани келип чыгат. Досту да таңдай жүрүш керек. Жакшы. Абдан сонун. Кудай буйрса дагы кызыктуу маегибизди келе жаткан жылы, 25-жылы жаз мезгилинде очоко Кудай буйрса Гүлжигит агайыбыздын мемесинде жолугушабыз, дачасында. Ал мындай да, ал нерсени бүгүн жасасак болмок. Ал локация жакшы эмес дебейсиз, тоогош керек. Жанагы. Ал тамак жаңы союлган малдын этинен гана болот да. Мындай туруп калган болбойт да. Нариман угуп атасыңбы? Туруп калган болбойт экен. Анда салып барып эле ошол жерден союп алып эле дароо эле бышыра калыш керек. Бир күнү бир жакшы ниет кылалы. Баглан козун алып, жаз келсе тоого чыгып, Кыргыздын бир жерлерибиз керемет. Ошондо мен өзү текечермин да. Анан тоодо жакшы көрөм. Бийик аскага тоо көрсөм эле үстүнө чыккым келе берет. Анан көптөн бери ушу тоого жетпей, мындай азыр эмеде жүргөн убагым. Билбейм, өзүм батпай жүрүм.
Кыргыздын тарыхка кирип кеттим сүңгүпчү. Кыргыздын тарыхын казып, мен ким элем, кыргыз ким эле, мен өзүмдүн тарыхымды билейин деп азыр көптөн бери ушу күнү түнү ушу баш отум менен ушул тарыхты казып аткан убагым. Өтө сонун. Пайдалуу нерсе менен алектенип жатканыңыз баары сүрүндүрөт. Мен бул нерседен рахат ала баштадым да. Керемет. Тарыхчыларыбыз бар болсун. Буюрса, мындай айткым келет. Кыргыздын духу ойгонду. Кыргыздын мындай күч келип атат да. Башкача. Себеби мен ушуга ынанып калдым. Манасты казып чыгып, Манасты окугула дейт элем жаштарга. Манасты окугула. Манас бул Кыргыздын идеологиясы. Манас бул Кыргызга берилген чоң касиет. Манас бул Кыргызга келген бир кызыр. Манас бул Кыргызга келген улуу илим. Манас бул Кыргызга келген улуу дух. Биз жаштарыбызды ушу Манаска сугарышыбыз керек. Азыр Манасты чечмелеп, хейтек деген сөз сейтектен алын. Бунда азыр уже могу жаңы кылым, Манаста жаңы кылымдагы нерселер жазылыптыр. Мен кече бир эжени отуруп ынандым да. Ошо баягы мен суроо издеп аткан суроолорума акырында жооп таап баратам. Сонун. Ошол. Аман болуңуздар. Жакшы күндөрдө көрүшөлү. Улуттук тамактарыбыз жоголбосун. Калпагыбыз башыбыздан түшпөсүн. Тоолорубуздан мөңгү кетпесин. Аталардан, аксакалдарыбыздан нарк кетпесин. Жигиттерибиз намыстуу болсун, кыздарыбыз намыстуу болсун. Келечегибиз кең болсун. Жаштар эми келечек жаштардыкы. Буюрса керемет жаңы Кыргызстан курат деген үмүттөбүз. Курабыз деп эле айтайынчы өзүмдө. Ооба, курабыз. Сиз жашсыз, Кудай буйрса. Жакшы тилектериңиз ушулардын баардыгы кабыл болсун. Бүгүнкү сиздерге атайын даярдалган видео жакты деп ойлоймун. Чынында эле сиздерге бир дем күч берди. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Баса биз азыр менин артымда турган Gold Chef кулинардык студиядабыз. Бул студияда дүрдүйүм сонун рецепттер, сабактар бар. Бул жака катышсаңыздар болот. Ушул видеонун астына мен сөз түрдө баракчаларын белгилеп коёмун. Биздин каналга катталыңыздар. Анан эгерде ушул тамакты жасап калсаңыздар, сөз түрдө Гүлжигит Сатыбековдун Instagram баракчасын белгилей кеттиңиздер. Жана биздин ушул видеонун астына сиздерден жакшы комментарийлерди күтөбүз. Аты жөнүм Назира Бердигулова. Сизге чоң рахмат. Кудай буйрса аманчылыкта жүзөшүп туралы. Рахмат, Назира. Ийгилик болсун.